Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Сіздер менен Мирлан. Ушундай Америкада көбү суроо берет да. Америкада тиги бирөө жардам бермек эле, анан байкем бар эле, эжем бар эле. Анан келсе мындай кылып койду, тигиндей кылып койду депчи. Анан негизи айта кетчү нерсе, ошол таарынып аткан ким? Өзүңөрбү? Таарынгысы келген адам ким өзү? Өзүңөрбү? Өзүңөр. Анан Кыргызстанда деген илгери кыргыздар баягы юртада, боз үйдө баары бир тамак ичип, кечкисин бир чоң казандын устунда туруп алып, анан кечки ужинда устукандарын бөлүшчү да турабы. Устукандарын бөлүшүп, сага бул порция дегендейчи, жиликтерди жиликтеп. Эми ал заман өттү. Ошол заманда жашап атсаңар, айтсаңар болот эле, бул мага обязан эле, анан бул мага мындай кылыш керек эле депчи. Азыр деген Америкага келгенде Американын реальности ошо болуп атпайбы? Американын адамдары, мисалы, эми не только Америка, Россияда деле ошондой. Мисалы, сразу эле жок деп айтат да. Ачык эле бетиңе жок дейт. Любой нерсе сурасаң жок дейт. Жок деп айтышып коюштун эч кандай кажети жок. Анан бизде кыргыздарда баягы эме сөз бар го. Бирдеке болсо эле баягы сөздүн эмесине ээрчитип, баягы жок дебестен ана эле, бул эле, ала эле, анан бул эле деп ар кайсы нерсени шылтоон айтып, анан ага ишенип, анан аны күтүп, айтор ошондой маселе көбөйүп кетет да. Анан жок деп айтып коюштун эч кандай проблемасы жок. Болгону биздики ошо эрекини жок деген нерсени чоюп отуруп, анан аягында адам өзү түшүнүп калат, болбойт окшойт депчи. Бирок убакыттанып турасыңар да. Бул жакта сразу эле жок дейт. Анан биз ошол нерсеге жок болсо, жок, хорошо, дальше кеттиң. То есть сен ага тарынбашың керек да, Ал нерсеге нормалдуу караш керек. Ал сени мен жок деп койсом, ал мага тарынып калды дегенде, мамилеси өзгөрүп калды дегенде, ал тарынган, сен ошого тарынган өзүң болуп атпайсыңбы? Ал сага сени тарын деп мынтип приказ берген жок да. Туурабы? Сен хочешь ошого обижаться, значит, это твои проблемы, орусча айтканда. Ошол нерсени, психологияны өзгөртсөк бираз түшүнүктү өзгөртсөк, анан бул жерге келгенде силер эми кыргыздар өзгөрүптүр. Кыргыздар Кыргызстанда эле өзгөргөн. Анан илгерки эмне ойлоп атсаңар, акты сатпайт деп койчу, айран, сүт аз бар эле бизнес болуп кетпедиби? Ошол азыркы Америкадагы болуп аткан процесстин баары эртели кеч ошо по-любому Кыргызстан болобу, тиги башка жер болобу, барат ошол жергечи. Ошол жерге барат, ошол түшүнүк кирет. И так эле ошол түшүнүк кирип атпайбы акча үчүн? Эмне гана болгон жок. Болгону адамга болгон мамилеси. Бул жерде ооба сени карап туруп калп болсо да жылмайып күйлөт. Бирок ошол нерсе мени устраивать этип атабы? Эч ким мага бырышып тырышкан жокпу? Эшигимди ачып берип атабы? Have a good day, thank you sir. Туда-суда бири-бирибизге мындай от души эле салам алейкум болуп, саламыбыз түз болуп, тим эле бири-бирибизге тим эле мамилебиз укмуш болуп атабы? Тааныбасам тааныган мексиканецти деле, тиги афроамериканецти деле, тиги белый деле, черный деле, в общем, Китай, Митай, Корея, кандай түрлүү адамдар бар Америкада. Ошолордун баары кечөө келгенби, азыр келгенби, өмүр бою биякта жашайбы, айырмасы жок. Баары бирдей. Баарынын мамилеси бирдей. Ооба, анча-мынча эми идиоттор бүт эле жерде бар. Бирок в целом обществонун бири-бирине болгон мамилеси ошондой. Анан сенин проблемаңды Америкада эч ким чечип бербейт. Ошол эле адамдардын арасынан кел, мен сенин проблемаңды чечип берейин деп чечип бербейт. Америка ошого келген да. То есть адамдар, если кирчү жерине кирип атсаң, өзүң кирип кетесиң, ал сенин проблемаң да. Ошол кирчү жерге кирбеш үчүн бүт шарттар түзүлгөн биякта. Иште, мына, пожалуйста, оокат кыл, акча тап, квартираңды төлө, наныңды же, чайыңды же, ачка калсаң, пожалуйста, бесплатный тамактарды алып ич, тиги көп балалуу болсоң,
налогторду төлөйсүң. Мына кечээ тааныштар эле налогторду келип тапшырган экен. 5 баласы менен $8.000 кайтарып бериптир кайра. Карточкасына келип түшүптүр. Мисал айтканда. Ошол сыяктуу үй бүлөлөр көп. Андан мисал алып, ладно го, доходтун көп доход жок болгондо, доходу болгондорчу. Доходу болгондор деле доходун көрсөтүп, как положено эме кылып, алар дагы баягы налогту мамлекетке төкпөстөн, алар дагы наоборот мамлекеттен $1.000, $2.000 болсо дагы түшүрүп калышты. Мамлекетти алдабастан, как есть, мына момча балам бар, момдай депчи, мыйзамдуу түрдө да булчу. Себеби дегенде бул жерде эч кимди алдаганга мүмкүн эмес. Буякта алдачу болсоң кирчигиңе кирип кетесиң, бат эле буякта деген. Сени эч ким сүйсүк кастетпейт. 100 жыл, 10 жыл, 50 жыл болсо, канча жыл берсе ошончо жылга тиги от звонка до звонка отурасың. Бизде тиги Кыргызстанда тиги акебай, сакебай, анан тигинин байкеси элем, тайкеси элем, анан тигинин кудасы элем деген понятие жок. Анан туугандар, ошол мага мунун баарын эмне себептен айтып атам? Мен эч кимге акыл үйрөткөн жокмун. Болгону мага адамдар ар кандай түрдүү суроолор менен кайрылышат. Анан менин да ал нерселердин баары ошол через себя өзүм аркылуу өткөзөм да. Анан ошол энергия өзүмдө калып калбаш үчүн мен бир конкреттүү адамга тиешелүү кылбастан мына жеке баардыгыңарга кайрылуу иретинде айтып коеюн деп чечтим. Биз азыр кечки саат 7 болду. Кудайым кааласа жумушка чыгып атабыз. Ошо менен 12 саат бүгүн пятницадан субботага чейин жумушту улантмакчыбыз. Анткени I'm working every day. Работаем каждый день. Чтобы добиться чего-то в этой жизни, нужно работать. Вот этими руками. Вот, көрдүңөр? Камера турмактарды алын элек. Убакыт жок турмак алганга. Ушундай болсоңор, силерде эртеңки күнү успех күтүп турат. Чачты көрдүңөр, алдыр элек. Понедельник күнү иш слаб болот, понедельник күнү чачтар алдырабыз. Ошол туугандар, силер убактыңарды өлтүрбөстөн, мен машинем жылып калды, кете берейин. Мейлі көрүшкөнчө.